Kızıl kıyak gezindin, kımbatımman naskom boyup, körünüp kalgan gezekin, kaynagan kalın tayga, kamatıp salgan gezekin, Gökütüydün gemege, kıratıp salgan gezekin, Erman astap jo tartıp kırık çoro girip barganda, Ауан қошойордынан тұрбағанын қарачы, арыстан аспарғанда, атасын көрген баладай, ыйлағанын қарачы, ошондоң ақырын айтып кеп таштайт. Алдаңай көлім оқчоңа деп баштайды. Мен печканын жанында кичинекей үйдө отургам. Жанында эле ошол. Жеңемдер бар болчу. Баягы эле да эшикке чык дейт. Эшикке чыктым, байпак эчтеке кийбей эле, носки менен эле чыгып кеттим. Күз болчу ошондо. Суураак болчу да. Эт бышырган жер бар болчу. Бир жеңем эт сапыраттыр казандан деп эле. Анан келип эле киргел кыз отур деп эле ошентип анан бир үстөлдү бере койду. Отурайын деп баратсам эле оң колуман кеткенин билбейм да. Соруп ичесиң деди деп башым чайкадым. Ошол ойдон билбейм анан. Анан ошол кезде мындай болуптур да. Кийин папам айтып берди. Жеңем жүрөгү чыгып калыптыр. Оңкосунан жыгылып калды деп. Папамдар атып чыгып акырын тиги комуз чертет да. Папам аябай жакшы чоң комузчу да анан. Акырын алып чыгып анан кийин ушинтип ата Зукай деп. Зуракан дебейт баары эле Зукай дечи да үйдөн. Анан баягылар көтөрүп анан дагы бир агаларыбыз бар эле жакшы саналаш. Ошолор көтөрүп короого ары бери эметкенде жөн эле муз болуп таш болуп калыптырмын да мен. Такыр эле тоң. Ай бул өлүп калат кокуй деп анан кийин үйгө кирсе, жаткызары менен эле мындай башымды мынтип эметкенде эле папамдын кандайдыр бир эсине келе калыптыр да. Ай ак неме материал алып келчи деп эле башыма жаздап салган өңдөнүп коюп. Ошондон баштап эле ошо кандай эметсе, так ошондон баштап эле анан кийин эле башымды көтөрө калып эле аябай 1,5 саат айттырмын. Ошону тынбай. Анан кийин баягы төрдөн жаткан мен мындай койгондо желип отуруп тиги босоого бар анан оң колум мындай тип мынтип айтасың да ошондо кол ооруп калат деп папам мындай буруп коюптур да. Ошол ойдон токтоп калыптыр. Altımız balban ermenin, hadır budur vermenin, kuzgun uçmaz ölmenin, uluna tüttüm vurgurak, gözümün caldın şırkırak, uşu gezde zemmetey, gecesinde barrandı, uşu gezde karrasan, uşu gezde zemmetey, caldanı kallıtır, bilirsin görüp karranın, bittip jürüp barıptır. Munununday taştayının aytar kızlar şaşpaylar. Oşondoğun geni balanı könün joruluğundan başlayın. Айтуусу боюнча эле айырмаланат, обону боюнча айырмаланат, кылык жоруктарыбыз боюнча айырмаланабыз. Эркектер басымдуу кылат да айылдарга караганда. Менимче бир стилде кетет болуш керек айtuусу баарын. Аялдар карагандай болот. Кээде жакшы настроение болгондо жакшы айтасың. Кээде бир настроениең болбогондо чыкмак тузук болуп айткың келбейт. Кээ бирөөнүн үй бүлөсү каршы чыгат, кээ бирөөнүн күйөөсү каршы чыгат. Кээ бирөө болсо өзү баштап келип анан кийин айткысы келбей калат. Аял кишиге чындыгында эле оор болот экен, жанагындай тоскоолдуктар болот экен. Анан аял киши үйдөн да чыга албайт да. Көпчүлүк мезгилде чыга албай калат экенсиң. Ал үчүн даярдык керек экен. Эркек бала болсо шым костюмду кийип алып кете бересиң да. Оорчулук ошол да. Үйдөн чыга албай калат экенсиң да анан. Кезде эле баягы чыкырка болгондо эле барып калбасам атак эмете албайм. Aylanayın kulunum asman menin jeringdin bir özünden bütköndü ayın menin gününgdün bir özünden bütköndü ubudok bulutun salkınından bütköndü oңорайgan kapçığa alkımından bütköndü kıymıldasa karra jer kıranın törün manasın kalınına dütköndü arka жағын karrasan kırk karış kırığa alışkan, aldı жағын қарасаң, 40.000 kişi sayışkan, жан-жақтарын қарасаң, қаулан шерлер алышқан, майланған будай düzlenip күлгім тұман көзденіп ақшым қарын үстіңді ойнап алған кез екен ажыдарың оп тартып, ошондо бойлап алған кез.
Чындыгында аян албай туруп айтыш өтө кыйын да. Аян алсаң баягы көзүңө элестеп турат. Чалдык үйдү айтсаң да айтасың да. Аян алмайын манасчы болуу мүмкүн эмес. Мен ушундай эле кесе айтам. Мүмкүн эмес эч качан. Анткени алар жаттап алып айтышат да көпчүлүгүн. Китептегине айтат. Мен сразу эле билем. Бул манасчы жаттап алган, бул манасчы телевизордон көргөндөчү бул өзү айтат экен деп. Темирбек Токтогазиев да чакыргандан ага барганда дагы көп китептерди көрсөттү, мына могу аял жазган деп. Бүбү Мариямды айтты, анан дагы бир аялды айтты, көрсөттү китебин. Менин эмем жок болчу, алып барып бергенгечи, подарок эткенге. Анан сиз китебиңизди бирден болсо берип койсоңуз жакшы болот эле деди. Айтып болгуча ары бери толтура, калкың турду сүрдүгү, калайыктын көздөрү коркуп кетти тиммеле. Алмамбеттин бир жаган үйрүп кирди өзүнчө, ызы чуу болду да алганынын барысын бакайынчы башынан, туурасынан барысы тыргак менен чубагың кырылышып калмакты, кайтарып салды барысын. Качканы да качты да карап туруп карандар, өзүнчө кеткени бирин бири карабай, ызы чуу болуп калганы айтарын айтып коюшуп, ташып ушуп качышты. Жолоюңда өзүнчө аскерлерин алыптыр, эс караң болсо тиммеле куюм болуп качышты. Коңурбай болсо өзүнчө Таштоң жакка тиммеле отура калып жер доюп, оюлган жерге киргени, ошентип жаны калганы. Алды күнү Коңурбай чымылдык казып жебай, ачкадан өлгөнү калганда, ошентип аман калганы. Калганынын барысын кайрып келгиле деди да, кызыл чоктун эс кара кандын баарына айтты да, айткан кезде ошондо кайрылышып барысы келип калды өзүнчө. Аны көргөн Коңурбай алда сезди көзүнчө, калганы кетти өздөрү, кеткени кетти, калганы калды өзүнчө. Коңурбай турду айтышып, эс кара турду дагы да, баягы сөзүн айтпастан минтип калды. Койгулачы, алдына барып түшөлү, туура эмес кылдык дейли деп, кечиргиле бизди деп айталы деп кеңешип, калмактарын өзүнчө манастын алдына келгени. Манастын алдына келди да, Коңурбайдын курууна алып туруп мойнуна кечиргин манас деп кечирим сурап турганы, калганынын барысы кечирим сурап калышты.